Урматтуу кыргыз элим, мына өзүңүздөргө маалым болгондой, бүгүн президентибиздин жарлыгы менен аза күтүү күнү мына акылга сыйбаган бир каргашалуу окуя болуп кетти Баткен жергесинде. Урматтуу кыргыз элим, жөнөкөй карапайым тажик эли дагы сиздер менен биргелигин бүгүнкү күндө баса белгилеп айтып кетейин. Ошол эле мезгилде бүгүнкү күндө ошол жакта каза болгондордун туугандарына жана жакындарына терең көңүл айтамын. Жабыркагандардын бардыгына бүгүнкү күндө терең көңүл айтамын. Биздин ошол жерде улуттук агенттиктин жамааты бир күндүк айлык майыналарыбызды чегерип, ошол эле мезгилде гуманитардык жардамдарды дагы бүгүнкү күндө жиберип жатабыз. Жана таркап жаткан видео боюнча айтып кете турган болсом, ал жерде бул 2008 жылкы диаспоранын шайлоосу, ошол эле мезгилде 2014 жылдагы диаспоранын шайлоосу болгон. Мен тажик бирикмесинин, коомдук бирикмесинин эки жолу шайланып, мен жетекчилиги болуп турганмын. Азыркы күндө жетекчиликти өткөрүп бердим, бирок ошол эле мезгилде ошол убактагы видео алып туруп монтаждап бүгүнкү күндө провокация жасап атат анча мынчалар. Бул нерседен мен айтайын, бүгүнкү күндө саясат жасаштын кереги жок. Ошол эле мезгилде мен кыргыз эли менен биргеликтемин. Мен кыргыз мектепти бүткөнмүн. Мен Кара Суу районунун Жаңарык деген айылында төрөлүп, бүгүнкү күндө биздин үй бүлөлөр дагы интернационал үй бүлө. Менин жээндерим да кыргыздар. Мына бүгүнкү күндө ошол эле мезгилде момундай каргашалуу окуя эч качан кайталанбасын. Эки эл кылымдарды карытып келген кыргыз эли менен тажик эли ынтымакта, биримдикте, достукта, бир туугандай жашагын биз ар дайым каалайт элек. Эч качан кыргыз элинде дагы, тажик элинде дагы уруш болбосун, энелер эч качан боздобосун.